бөлүнүп атат. Өтө шашлышка бар. Такыр төркөлү жарылып, көптөгөн адамдар эвакуация болууда. Азыркы учурдагы маалыматтар. Видеого бирден лайк басып, бул видеороликти бөлүшө кетиңиздер. Инномдогу кишилерди тоого чыгарып атабыз. Алмалуу айылындагы элдерди эвакуация боюнча иштер жүрүп атат. Мына Алмалуу айылындагы элдер эвакуация болуп, ошол Нооруз айылындагы мектептерге, садиктерге колгон пуверлерге жайгаштырууга кетип атат. Нооруз айылына мектепке, садикке барабыз. Мечитке Нооруз айылындагы. Азыркы берип аткан маалымат Ысык-Ата районунун жарандарына өзгөчө бул Горная Серафимовка, Кебек би айылы, Алмалуу айылы жана Нижняя Серафимовка айылынын тургундарына тиешелүү. Ысык-Ата районунун жогору жагында бийик тоолуу азыр көлчө пайда болду. Жана мына жердеки турган мөңгүнүн ээришинен тоонун суусу келип туруп Алмалууга барат. Алмалууда 1514 жараныбыз жашайт. Адан тышкары көлчөнүн суусу Горная Серафимовка барат. Бул жерде 417 жараныбыз жашайт. Они в зону попадают. На 2009 жыл ушуга чейин келген силовой материал. Быйыл кокус жырылып кете турган болсо, быйыл да ушулар калпашы мүмкүн да. Азыркы күнү көлчө толугу менен толуп турат. Көлчө толгондон да тышкары үстүнөн ашып ташып могу жактан бир суу ылдый жакка кетип атат. Анан адан тышкары мына үстүнөн түшкөндөн тышкары дагы орто жеринен мөңгүнү тешип суу бүйөдө күчөп кетип атат. Ами да артында да келет кой. Жакын болуп баштады ортолор, Бат-бат келе баштады иште. Ма, полный терек болчу. Мейби? Сайда бүтүп калбады, бүттү. Ма, моус чатта эмерек келди. Суу болуп, күү менен келет моус. Тэ үстүндө да келди, көрдүңөр? Бош болду. Жай. Барган сайын суюлуп атат да. Ылдый жакта айылдардагы эвакуация эметилди, бир түпүздөн айтылган да. Айтылды. Тага тети дагы катып чыкты. Ага бар, бир таш урунса эле өлдү го дейм. Урматтуу министрлерден баштап айыл өкмөттөргө чейинки мамлекеттик кызматкерлер, мен силерге кайрылууну тура көрүп турам. Мени эл мамлекеттик казына ыйык, андан урдаба жана башкаларга да уурдатпа деп шайлаган. Мен да силерди ушул эле талап менен мамлекеттик кызматка койгом. Бирок тилекке каршы айрым жетекчилер казынадан социалдык жана башка курулуш иштерге деп бөлүнгөн акчаларга илгеркилердей ит адатыңарды карматып кол салып жатасыңар. Башка жактарды айтпай эле коеюн. Кечеке Токмоктогу эле көрүнүштү алалы. Эмне деген акмакчылык. Токмок менен Кара Балта шаарларына быйыл 1 миллиард сомдон акча каражатын бөлүп бергенбиз. 2 миллиард акча менен Токмок жана Кара Балта шаарларын гүлдөтүп салсаңар болот эле. Эмдиги жылы дагы 1 миллиарддан бөлүп берип, 2 шаарды гүлдөтөлү деген аруу тилегибиз бар эле. Тилекке каршы жергиликтүү жетекчилер подрядчылар менен биргеликте коррупцияга барганыңар көрүнүп турат. Баарыңардын эсиңерде болсун. Сентябрь айынан баштап бүткүл өлкө боюнча казынадан акча бөлүнүп берилип жасалып жаткан иштер, курулуп жаткан курулуштар, асфальтталып жаткан жолдор боюнча адистерден топтолгон комиссия түзүлүп, канча акча колуңарга тийди, кандай жумуштар аткарылды, канчага аткарылды, канчасы уурдалды, жалпы өлкө боюнча текшерүү жүргүзөбүз. Муну мен жеке өзүм колго алам. Кимде ким уурдаган болсо, оны эселеп кайтарасыңар жана камаласыңар. Ошону унутпагыла. Миллион сом уурдап, аны кайра 10 эселеп кайтарып, андан сырткары түрмөгө түшүү кимиңерге керек? Менимче эч кимиңерге керек эмес болсо керек. Мейли ким болбогула, эч кимиңерди аябайбыз. Мурдакы заманыңарды унуткула. Эгер мамлекет төлөп берип жаткан эмгек акыга алымсынбай жатсаңар, бизнеске кеткиле. Ошол жактан табасыңар миллиондорду. Мамлекеттик бардык кызматкерлерге тиешелүү. Биз азыр пайдасын көрүп жаткан кен байлыктарыбыз чексиз эмес, убактылуу, баары түгөнөт. Биздин түбөлүктүү келечегибиз туризм жана өндүрүш менен. Ошондуктан кыска убакыттын ичинде өлкөбүздүн бардык тармактарын оңдоп, түбөлүктүү келечегибизди түзүп алалы. Ушуга жан үрөгүлө.
артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз дечеле. Түгөнгөн сайын түтөгөн. Мына бүгүнкү аксакалдарыңды карап көрсө, дың деп бир ооз ачкандан коркот. Аксакалдар. Калчылдай, титирек. Сыйлык менен алдам кылып атпайбы аксакалдар? Жашың карың сыйлык. Тоо ошо сыйлыктан дагы сырткары бир мамлекеттик иш-чара болуп калса, ошол дасторконго чакыраар бекем мени. Үмүт ошол болуп калды. Алардын мындай бир акыл жазасы ушундай болуп калды да. Муну жылтыраган нерселерге берилип, жалган дүйнөнүн азгырыктарына азгырылып, бир убактылуу нерселерге кызыкчылыктарга азгырылып, баягы айтып атпаймынбы, эптеп эле ошо темпелеп бир 80ге чыгып алсаң баатыр болуп калаар бекенмин. Кытайга өтө чоң сел кырсык апаат келди. Алланын кудуретин караңыздарчы. Уналарды оюнчуктай кылып агызып кирип баратат суу. Кытайларда акыркы учурда өтө чоң мындай бузулуп кетишкен калк болуп калышты. Арамадалды ылгап алган жеп жаткан тамактарын көрүп чийиркенесиң. Мусулмандарга дайыма кордук көрсөтүп келишет. Буларда айрыкча мына уйгурларга кордук көрсөтөт. Аллах ушундай кырсык менен жазасын берип жатат. Урматтуу туугандар, видеого бир дана лайк басып, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кабарларды биринчилерден болуп көрөм десеңиздер, анда лайк басып жана биздин каналга жазылып, жандагы коңгуроо да сөз түрдө басып коюңуздар. Биз сиздерге биринчилерден болуп маалымат жеткирип турабыз. Кытайдын түштүк батышындагы Гучжоу аймагында катуу жааган жаандан жана суу ташкынынан улам уналар сууга агып олуттуу зыян алып келди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалымат кылайык, жалпысынан 80 миңден ашуун адам эвакуацияланды. Долиу дарыясындагы суу деңгээли кооптуу чекке жетип, 6,68 метрге жогорулады. Жунцзян жана Сунцзян райондорунда биринчи деңгээлдеги максималдуу реакция режими жарыяланды. Социалдык тармактарда тараган видеолордо күчтүү суу агымы жолдогу автоунааларды агызган көрүнүштөр түшүрүлгөн. Бул кырдаал унаа ээлерине чоң чыгымдарды алып келүүдө. Сууга чөккөн автоунааларды оңдоо абдан кымбат жана көп убакытты талап кылат. Айрымдар чыгымдардын бир бөлүгүн кайтаруу максатында унааларын аукцион аркылуу сатууга аракет кылып жатышат. Бул тема социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Мындай учур буга чейин АКШта да болгон. Хелен жана Милтон борондорунан кийин Флоридада миңдеген унаа суу алдында калып, алардын көпчүлүгү арзан баада аукционго коюлган. Алардын арасында жөнөкөй седандардан баштап кымбат спорткарларга чейин болгон. Азырынча Гучжоудагы унаа ээлери тарткан зыяндын расмий суммасы айтыла элек.